Назгүл Бакытбекованын небереси ушул жылы 1-класска барды. Небересин мектепке киргизүүдө орус тилинде билим берген класстын жоктугун жана айыл жергесиндеги мектепте билим сапатына канааттанбаарын, себеби жетиштүү кадрлардын жоктугун айтат. Мен неберем быйыл 1-класска берем дегем. Анан айылда мектепке берейин десем, айылда орус тил менен, именно орус тил неден сабак берген мугалим жок экен. Анан эми баягы орус тилди бүткөн гана мугалимдер бар экен, аларга алымсынбадым. Алар эми кандай сабак берет? 1-класска бергендерге мен алымсынбадым. Айыл жерде мисалы үчүн орус тилден мугалимдер аз, айыл мектебинде билим өтө начарлап кеткен, мугалимдер аз, же жетекчилер жакшы кадр тандай албайт, же ушу нелер азбы, кадрлар азбы. Ош шаарындагы орус тилинде окуткан мектептерде окуучулар көбөйүп, 1 класста 40тан ашуун окуучу жаңы окуу жылына келишти. Мугалим 40 окуучуга бир убакыттын өзүндө сабак өтүп, анын баарына жетишип, ашыкча жүктөө менен иш алып барышы керек болот. Биздин мектеп өзү 1,5 мың окуучуга арачыт ылайыкташтырылса дагы, бирок биздин шаардын ортосунда болгон үчүн, орус мектеп болгон үчүн элдин талабы экен, биз аргасыздан окуучуларды кабыл алганга милдеттүүбүз. Билим берүү башкармалыгы тарабынан Бишкек жана Ош шаарларында мектептерге электрондук кабыл алуу системасы киргизилген. Мында окуучу жашаган территориясында гана мамлекеттик мектепке барып, билим алууга укуктуу. Бирок ал мектептерде орус тилинде сабак берген окутуучу мугалимдер жетишпейт. Ата-энелер айласыздан балдарын жеке менчик мектептерге окутууга аргасыз. Орус тил мугалимдери жетишсиз болуп атат бизде. Азыркы моментте көбүнчө орус тилдүү мектептерге мугалим, орус тилдерде мугалим жетишпейт. Анан биз ошого жылда мына Россиядан 3 жылдан бери бизде 29 мугалим келип эмгектенип атат. Алар начальник класстарга, анан биологиядан, информатика ошондой эле орус тилде. Айыл жериндеги мектептер менен шаардагы мектептерде билим берүүдө айырмачылык чоң. Жогорку билимдүү жаш адистердин баары айлык маянасынын аздыгынан чет өлкөлөргө кетип жатат. Аларды алып калуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүбүз керек дейт жарандык активист Акылбек Ташбулатов. Айылдан чыгып окуп, бул жерде билим алып, шаардан билим алган балдарды кайта турган кылып бир система түзүп, мотивация түзүшүбүз керек. Кээ бир жерлерге биз бара албайбыз, мисалы, айлыгын чоң кылып койсо деле, мисалы, чоң алайга бардык эле бара албайт, себеби ал жерде өзгөчө табигаттын кандайдыр өзгөчөлүктөрү бар. Түтөк кармайт адамдарды, көнбөгөн адамдарды, керек болсо мына пограничниктер, солдаттар бардык эле бара берет. Мисалы, 1-2 күндө эле түтөк кармап, кан агып кетиши мүмкүн мурдунан. Ошон үчүн чоң алайга, ошого окшогон райондорго ошол жерде төрөлүп өскөн, мисалы, шаардан билим алып, ал жака кайта турган бир шарт түзүп беришибиз керек. Себеби башкаларды чоң акча төлөсөк деле ал жака барып жашаш кыйыныраак болот. Акыркы 10 жылда мугалимдердин маянасы болгону 3 ирет жогорулаган. Билим берүү министринин 2011 жылдагы токтомуна ылайык, орто билими бар мугалимдин 1 сааттык сабагы 40 сом деп эсептелсе, жогорку билими барлар 45 сом ала баштаган. Ушул эле токтом 2015 жылы өзгөргөн. Ал документ боюнча мугалимдердин маянасын жогорулатуу 3 категорияга бөлүнгөн. Орто билими бар мугалим 60 сом алат, бакалавр дипломдуу адиске 67 сом, магистр дипломдуу адиске 70 сом каралган. Министрлер ошол эле токтомун 2019 жылы кайрадан толуктады. Жаңы эреже боюнча орто билимдүү мугалим 1 сааттык сабагы үчүн мамлекеттен 78 сом алат, бакалавр дипломдуу адис 87 сом, жогорку билими барлар 97 сом алат. Жыйынтыктай турган болсок, бир айда орто билими бар мугалимдин 20 сааттык маянасы 11.900 сомду түзөт. Бакалавр дипломдуу адис 20 саатына 13.400 сом алат. Жогорку билимдүүлөргө 20 саат үчүн 14.900 сом төлөнөт. Кыргыз тилинде окуткан мектептердин билим сапатын, деңгээлин жогорулатуу азыркы учурда маанилүү жана зарыл. Ата-энелердин балдарын орус тилинде окуткан класстарга окутууга кызыктар болгону, баласынын келечекте жок дегенде миграцияга барып кыйналбасын деп окутуп жаткандай. Бул албетте өкүнүчтүү дейт билим берүүнүн отличниги Капыр Мадеминов. Алгач кыргыз тилдүү мектептерибиздин сапатыга көңүл буралы. Кыргыз адистерди тилдүү мына жогорку окуу жайларда даярдыктан баштайлы. Келгенде кыргыз тилдүү мектептердеги билимдин сапаты, тарбиянын сапаты,
Анан эң башкысы башкаруу кыргыз тилдүү мектептерде ишкердүүлүк, ишке болгон талап, мамиленин сапатыны жакшырталы. Баардык кыргыз тилдүү мектептер өзгөчө мегаполис болгон, кичи мегаполис, Бишкек, Ош жана башка областтык борборлордо, Жалал Абадтарда, Нарын, Ысык көл кыргыз тилдүү мектептердин баркыны, кадырыны, имиджини көтөрүш жөнүндө ойлош керек. Облустагы мектептердин эң чоңу 750 орунду. Бул билим берүү мекемесинде 2 же 3 нөөмөт менен 2000 окуучу окуганга болот. Стандарт боюнча бир мектептин ичинде бир спорт зал, сыртта спорттук аянтча, актовый зал жана 200 балага ылайыкташтырылган ашкана болушу керек. Өзгөн Кара Суу жана Ноокат шаарларындагы ички миграциянын негизинде калк жыш жашаган үчүн 2000 окуучу окуган мектептер да бар. Ал эми Ош шаарындагы мектеп имаратынын тартыштыгын жоюу үчүн дагы 30 мектеп курулушу керек. Ата-эне өзүнүн турмуш шартына жараша, жумушуна байланыштуу өлкөнүн кайсыл аймагында болбосун баласын ошол аймакта жайгашкан мектепке окутууга укуктуу. Жалпы билим берүүчү мектептерде бир класста 30дан окуучу окушу керек болсо, мектеп, гимназия, лицейлерде бир класста 25 окуучу болушу шарт. Стандарт боюнча ар бир предметтик мугалимдин өзүнүн кабинети болушу керек. Ош шаарында жакын арада 30дан ашуун мектеп куруу реалдуу көз карашка дал келбейт. Учурда шаар боюнча 5 мектептин курулушу жүрүүдө. Алардын экөөсү келерки жылдын башынан ишке тапшырылышы пландалууда. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында республикалык бюджеттин каржылоосунда 5 жерде мектептин курулушу жүрүп жатат. Аталган мектептер 2016 жылдан баштап баягы өткөрмө объект катары, орусча айтканда переходящий объект болуп салынып атат. Куруу боюнча дагы бизде пландаштырылып жатат. Азыр Россия Федерациясынын гранттык акчасына да проекттерди даярдап бердик. Бул Юго-Востокто Карл Маркс мектебинин жанындагы Исанова 40 дарегинде биз долбоорлорун даярдап, бүгүнкү күндө сметалык иш кагаздарын даярдап Россия Федерациясына сунуштаганбыз. Ошондой эле Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын Орки айылында Түлебердиев атындагы мектепке дагы Араб эл республикасынын гранттык акча каражаттарына дагы ал жерде дагы бир 271 орундуу мектептин курулушу жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ош шаарында жалпы 54 мектеп бар. Алардын 9-у орус тилинде билим берет. Калганы орус, кыргыз, өзбек тилинде окуткан мектептер. Ош шаарында 95.006 окуучу орто мектеп жана мектеп, гимназия, лицейлеринде билим алышууда. Алардын тең жарымы орус тилинде билим берген класстарда окушат. Калганы кыргыз, өзбек тилинде окутуучу класстар.